Саламатсыздарбы, 11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Назика Атамбекова. Алдыдагы жаңылыктардан. Иманкул Телтаевдин жакындары тергөөгө нааразы. Абактасын өлгөн чиновниктин туугандары иш акыйкатсыз тергелип жатканын айтышууда. Ошто дагы жер силкинди. Соңку апта ичинде аймакта бир нече жолу жер титирөө катталды. Жабыркаган райондорго гуманитардык жардамдар жеткирилүүдө. Доллардын наркы 75 сомго чыкты. Соңку бир сутка ичинде сом 1,5 сомго кымбаттады. Берүүнүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Туркияда орус учагын атып түшүрүшү дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салды. Учурда Туркия-Орусия мамилеси мындан ары кандай өнүгөт, кызуу талкуу жаратып жатат. Ал арада бул окуяда Кыргызстандын тышкы саясаты кайсы тарапка көбүрөөк ой тургандыгы да кызыгуу жаратууда. Себеби Кыргызстандык Орусия менен Жамааттык коопсуздук кеңеш келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана Евразиялык экономикалык биримдик алкагында катышы бар. Бирок ошол эле маалда тышкы саясатта Туркия менен да алакасы кыйла жакшы. Эске салсак, учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясына президенттерден эч ким келбей, дал ушул Туркия президенти Абдулла Гүл жана Грузия өлкө башчысы гана келген. 11 канал түрк-орус конфликтиси контекстинде Кыргызстанды эмне күтөт деп серепчилерге кайрылып көрдү. Эгер биздин мамлекет, биздин өкмөт башчылары өтө кылдат иш аракет кылбаса, албетте биз мамилебизди бузуп алышыбыз мүмкүн. Же бир тарап менен, же экинчи тарап менен. Орусия менен албетте биздин саясий да экономикалык да байланышыбыз өтө тыгыз азыркы кезде. Буга чейин болуп көрбөгөндөй тыгыз. Бирок ошол эле кезде Россиядан кийинки эле эң негизги өнөктөштөрүбүздүн бири Туркия. Жекече ушу президент Атамбаевдин да Туркияга болгон мамилеси өтө жакын, достук мамилеси бар. Ошондуктан бизге оштогон мамлекеттер үчүн бул өтө чындыгында кыйын кырдаал болуп турат. Менимче биринчи кезекте Кыргызстандын позициясы сабырдуулук болуш керек. Ар тараптуу изилдеп көрбөгөндөн көрө электе бул окуянын чар жайытын билбей туруп, ачык бир тарапты же экинчи тарапты колдогон сөздү айтуудан биз баш тартышыбыз керек. Белгилеп кетсек, азырынча Кыргызстандын расмийлери бул окуя боюнча эч кандай реакция жасай элек. Комментарий үчүн 11 каналы Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине чыгып көрдү, бирок бул жерде да азырынча окуя карата баа берүүдөн баш тартышты. Сейчас сложилась очень такая хрупкая ситуация, когда НАТОго мүчө өлкөлөр жана Орусия ортосундагы келишпестик дагы курчушу мүмкүн болгон кооптуу кырдаал орун алууда. Бул Батыш жана Орусия ортосундагы түшүнбөстүк дагы кеңейиши мүмкүн. Биз андай түшүнбөстүктү Украина жана Грузия мисалында көргөнбүз. Тилекке каршы ушул нерселердин баары Кыргызстан пайдасы үчүн чечилбеши мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик мүчөсү. Ошентсе да Кыргызстанда көз карандасыз өз алдынча тышкы саясат жүргүзүү боюнча рычагдар калды деп эсептейм. Азыр бул окуяга Кыргызстандын реакциясы кандай болушу керек? Туркияны колдойбу же Орусия тарапта калабы деген суроо жаратылууда. Кыргызстан кичине өлкө жана ал көп өлкөлөрдүн саясатынан көз карандылыкта. Ошол себептүү ал бул да тигил да тарапка колдоо көрсөтпөй тургандыгы абзел. Позицию во внешней политике она должна не делать никаких объявлений, не поддерживать ни одну, ни другую сторону. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Туркияда атып түшүрүлгөн учак темасын улантабыз. Соңку маалыматтар боюнча Түрк аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн Орусиялык Су-24 учагынын бир пилот аман калганы кабарланууда. Ливандын Аль-Маидин телеканалы аман калган пилот Сирия аскерлери тарабынан куткарылганын айтууда. Учактагы дагы бир пилоттун каза тапканын кечээ Орусиянын коргоо министри тастыктаган. Аль-Маидин телеканалы пилотту издөө куткаруу иштери 6 саат алганын жазды. Сирия аскерлери пилотту козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактан чыгашкан. Андан соң орус аскери учак менен Латакиядагы базага жеткирилген. Бул жерде орус аба күчтөрүнүн аскерлеринин тобу жайгашканы маалым. Ага чейин Орусия Түрк аба күчтөрү атып түшүргөн Су-24 учагынын багытын көрсөткөн схеманы жарыялады. Коргоо министрлиги жарыялаган картага ылайык орус учагы бир да жолу Туркия аба мейкиндигине кирген эмес. Орусия тарап Туркияга каршы доомат коюп, түрк учактары орус учагын атып түшүрүү үчүн Сирияга чейин кирип барганын айтууда. Орусия Су-24 учагына Сирия аба мейкиндигине чабуул болгон деди. Туркия жана АКШ президенттери телефондо түрк аба мейкиндигинде атып түшүрүлдү делген Су-24 тууралуу пикир алышты.
Обама Туркия бардык эле өлкөлөрдө өз аймагын коргоого укуктуу деген оюн айтты. АКШ президенти эми эң башкысы Туркия Орусия мамилеси сууп кетпеши үчүн чаралар керек деди. Эрдоган Түрк аба аскерлери Орус учагына Түрк аба майданына кирип алды деп 10 рет эскертүү бергенин айтты. Reuters америкалык аскерлер Орусиянын учагын Түрк аба күчтөрү Туркияда эмес, Сирияда атып түшүргөн деп эсептейт деп жазды. Агентство бул тууралуу өздүк булактарына таянып, бул расмий адамдардан алынган маалымат деп жатат. Жергиликтүү жаңылыктардан бүгүн абактан асынып каза тапкан номер 50 абактын мурунку жетекчиси Иманкул Телтаевдин жакындары маалымат жыйын өткөрүштү. Анда алар Телтаевге карата ачылган кылмыш ишти атайын прокуратурадан башкы прокуратурага өткөрүп берүү тууралуу арыз берилерин айтышты. Телтаевдин туугандарынын адвокаты Улан Жумаков иш акыйкатсыздык тергелип жаткан жана кызматына шалаакылык кылды деген айып негизсиз экенин белгилейт. Бүгүн маалымат жыйынында айтылгандай, Телтаев 50 абакта абал боюнча чара көрүүнү өтүнүп, ГСИНдин жетекчилерине бир канча жолу кайрылган, бирок чара көрүлгөн эмес. Телтаев 20 ноябрда асынып калган жеринен табылган. Ош облусунда 24 ноябрда кечки саат 20:45 дагы жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Ош шаарынын 30-35 чакырым алыс Өзбекстандын Анжан шаарына жакын жерде болду. Сейсмология институтунан соңку жер титирөө күчү 4,5 балга жеткенин айтышты. Зилзала Алай жана Өзгөн райондорунун айрым айылдарында жана 5 балга чейин сезилген. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде доллар 1,5 сомго кымбаттады. Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында доллар 73,7-74 сомго сатылып алынууда. Бирок ошол эле маалда Улуттук банктын долларга карата койгон номиналдык баасы 72,9 сом деп турат. Кыргызстанда доллардын наркы 23 октябрдан тарта өсүүдө. Сиздер 11 каналын көрүп атасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Франция Европага качкындарды кабыл алууну токтотуш керектигин айтты. Француз өкмөт башчысы Парижде болгон теракттарга тийиштүү адамдар жакынкы чыгыштан келген мигранттар экенин эскертти. Ысык көлдө бир жергиликтүү тургун бүтүндөй үй бүлөсүн Сирияга азгырып кетти. Экстремисттерге азгырылган жаран кош бойлуу аялын, жашы таяп калган апасын жана ала кеткен. Бишкекте дүйнө балет жылдыздарынын гала концерти өттү. Анда классикалык заманбап чыгармалар коюлду. Алдыда булар туурасында кененирээк. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс Европа мындан ары жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл ала албайт жана чек араларын бекемдеши керек деген билдирүү жасады. Вальстын айтымында Франция менен Бельгия мигранттары кабыл алууну такыр эле токтотушу керек. Бирок француз өкмөт башчысы 2016 жылга чейин 30 000 качкынды кабыл алуу боюнча милдеттен Франция качпасын айтты. Ошол эле маалда Париждеги теракттарда өлкөгө жакынкы чыгыштан келгендердин тийиштиги бар экендигин баса белгиледи. Ал арада кечээки Грекия жана Македония чек арасында Европага болгон сапарын андан ары улай албай калган мигранттар нааразылык акттары оздорун тигип алышты. Тажикстандын ички иштер министри Рамзан Рахимзада Москвада кесиптеши Владимир Колокольцев менен жолукту. Жолугушууда экстремизм, террорчулук, баңгизат кылмышына каршы күрөшүү боюнча кызматташуу уланат делди. Тажикстандын ички иштер министри өлкөдөгү издөөгө кылмышкерлердин көбү Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрүшү мүмкүн деген ойдо. Учурда Сирияда жүргөн, бирок Орусияга келип бүлгүн салышы мүмкүн делген тажик кылмышкерлер тизмеси Орусияга берилди. Ысык көлдүн бир тургуну Сирияга 28 тууганын, анын ичинде өз энесин алып кеткени маалым болду. Жолдошбек Карабаев аттуу жаран Сирияга болгон алгачкы сапарында 4 баласын жана кош бойлуу жубайын алып кеткен. Кийинчерээк энесин жана башка өз туугандарын азгырып кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча баш прокуратура 500 чакты кыргызстандык Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөнүн айтат. Укрэнерго бүгүндөн тарта электр энергия каатчылыгына баткан Крымга жарык бере баштайт. Анын жетекчиси Всеволод Ковальчук ремонтка муктаж электр зымдарынын тирөөчү оңдолгондон кийин жарык берилет деди. Ковальчук ремонт иштерине $120 000 сарптыларын айтты. Электр зымдарынын тирөөчү оңдолсо, жарым аралдын 40% жарык менен камсыз болот. Мурдагы имам Рашод Камалов Ош облустук соту тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылды. Камаловдун жактоочулары жогорку сотто доо арыз берүүгө камданышууда. Кара Суудагы Ас-Сарахси мечитинин 37 жаштагы имамы 9 февралда кармалган. Ал экстремизмге чакырган жана Сирия адамдары жөнөткөн деп айыпталууда.
Бишкекте 25-26 ноябрда дүйнө балет жылдыздарынын катышуусунда гала концерт өтүүдө. Концерт программасында дүйнөлүк классикага айланган жана заманбап искусство чыгармалары коюлду. Сахнада Франциядан театр Дю Капитоль, Германиядан театр Алто, Анкара операсы, Куба улуттук балети, Бельгиядан Фландрия балети жана башка балеттик топтор бийлешти. Ушуну менен жаңылыктар жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.